Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатууга багытталган Финсабат көрсөтүүсү. Эмнегедир кардарлар банктан насыя алуу алдында кредиттик эксперттердин айткандарынын бардыгына макул болуп, шарттарын окубай туруп эле кол коюп, эртерээк эле акчаны алсам деп ойлонушат. Бирок келишимдин шарттарын окубай туруп кол коюу бул эң туура эмес. Себеби анда сизге туура келбей калчу пункттары болушу мүмкүн. Ошондуктан кредиттик келишимге кол коердун алдында алгач бардыгын окуп чыгып туруп, анан кийин кол койсоңуз туура болот. Кредит алуудан мурун төмөнкү нерселерге көңүл буруу зарыл. Юридикалык кеңеш алуу үчүн келишимдердин долбоорлорун талап кылуу. Эгерде кредиттик келишимдин шарттары түшүнүксүз болсо, банктын кызматкерлеринен аны түшүндүрүп берүүсүн өтүнүү. Келишимдин шарттары менен таанышып чыккандан кийин ыңгайлуу жана ыңгайсыз жактарын салыштыруусу зарыл. Кардардын каалоосу боюнча келишим мамлекеттик же расмий тилде түзүлөт. Кредиттик келишимдин тексти өздөштүрүүгө жана түшүнүүгө мүмкүн болгондой так жана жеткиликтүү болуусу тийиш. Алган акча каражатын кайтарып берүүдө андан ары пайда болушу ыктымал көйгөйлөрдөн четтөө үчүн сунушталып жаткан насыянын бардык шарттарын тактап алуусу зарыл. Ал эми кредиттик келишимге кол коюу менен анын бардык шарттарынын макул экендигин жана аларды аткаруу боюнча милдеттемелерди өзүнө алгандыгын эске тутуусу зарыл. Мына ушул шарттарды эске алуудан кийин гана кредиттик келишимге кол коюуга аракеттерди көрүү керек. Кредиттик келишимдин мазмуну, бүт беренелери, пункттары жана ошого тиркелген башка документтер, ошо чыгашалар, пайыздык чен болобу, башка ошол кредиттик келишимдин шарттарын бузулган үчүн кошулган айыптык санкциялар бардыгы биргелеп бирдей шрифт болуп жазылыш керек. Бирдей шрифтте кеминде 12 шрифт менен жазылыш керек. Анан ошол кредит келишимдин шарттары, мазмуну ошо кардарлар үчүн түшүнүктүү, жеткиликтүү түрдө жазылышынын ошо шарттары коюлган да. 48 жылдан бери ооруканада дарыгер болуп эмгектенип келген Жеринди Кукелова бүгүн бул кредиттик мекемеге үйгө керектүү эмеректерди сатып алуу максатында насыянын керектөөчү түрүн алууга келген. Бирок насыяны колго алуудан мурун алгач кредиттик келишимдин шарттары менен таанышып чыгуу керектелет. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сиздин насыяңыз, насыя боюнча жазган арызыңыз банктын ушул кредит комитети тарабынан каралып, канааттандырылды. Келишимдин долбоорлорун мен сизге азыр түшүндүрүп берейин. Насыя келишиминде мына бул жерге карасаңыз, түшүнүктөр жазылган бул жерде. Мында силер тиги банктын кредиттин эмеси менен сүйлөп атасыңар да, ама мында жөнөкөйлөтүп, нукура кыргыз тили менен түшүндүрүп берсеңер болобу? Көпчүлүк мына ушул кредиттик келишимдин тилин түшүнбөй, аны окугандан баш тартышат. Эгер сизде түшүнбөгөн суроолор болсо, анын бардыгын түшүндүрүп, тилин жөнөкөйлөтүп, бардык суроолорго банктын кызматкерлери жооп берүүгө милдеттүү. Мисалы үчүн борки төлөмдөрдү эгерде мен шаарда болбой же эмес мөөнөтү келип калса, балдар же бирөөлөр келип төлөп койсо болобу менин документим менен? Ооба, сиз эгерде өзүңүз төлөй албай турган болсоңуз, башка бирөөлөр аркылуу дале төлөсөңүз болот. Бирок ал кишилерге сиз ошол келишимдин насыяңыздын кодун айтып коюшуңуз керек. Анан өзүңүздүн аты жөнүңүздү толугу менен айтып коюшуңуз керек. Ыңгайлуу, жөнөкөй жана жеткиликтүү түрдө түзүүнү биз талап коебуз. Ошо эмнеге дегенде ошо сиз айтмакчы, ар бир кардардын түшүнүк ойлору ар кандай болот. Ошон үчүн ошо массалык ошо мындай келген ошо ар бир кардарга жеткиликтүү болушун биз талап коебуз, жөнөкөй тилде болушун. Анан эгер мажбур болуп калса, ошол кредиттин кээ бир шарттарын болбосо ар бир пунктун болсо деле ошо кредиттик эксперт түшүндүрүп, эсептөө формаларын, кантип ошол кредиттин төлөөлөрү кантип тартиби жүргүзүлөт, кантип эсептелет, пайызы канча кошулат, ар бир айда башка комиссиялар кандай болот, ошо менен ар бир айда мен канча төлөйм, кантип эсептелет, ошонун баар шарттарын кредиттик специалист түшүндүрүп бериш керек. Мындан тышкары кредиттик келишимдин кээ бир пункттары мыйзам ченемдерине туура келбей калган учурлар болот. Анда сиз төмөндөгү адис берген кеңешти колдонушуңуз керек. Эгерде кредиттик эксперттин
менен сүйлөшө албай калып, сөз табышпай, бир жакшы нерсеге келе алышпай калса, дайыма ошо банк болобу же башка микрофинансылык уюмдардын жетекчилигине жазуу түрүндө даттануусу менен кайрылса болот. Көпчүлүк кредит алуу максатында банк кызматкери менен жең ичинен сүйлөшүү же болбосо ала турган акча каражатынын кайсы бир бөлүгүн берип, эптеп кредит алып калуу аракетин көрүшөт. Мындай учурларда көбүн эсе кредиттик келишимдеги бардык талаптарга макул болууга аргасыз болушат. Мындай кырдаалга кептелбеш үчүн жең ичинен сүйлөшүүгө аракет кылуунун деле кереги жок. Негизи банктын ушул өзлөрүнүн документтеринде буга тыюу салынат да. Себеби банктагы кызыктар клиент насыяны алып, анын үстүнө дагы пайыз кошуп төлөп берип атпайбы? Ал жерде андан башка эч кандай бир банктын кызматкерлерине төлөмдөр болбош керек. Кредит алуу маселесинде банктын эле укуктары корголбостон, алардан акча алып жаткан жарандардын дагы укуктары мыйзам менен корголгон. Ар бир кредит алып жаткан жаран төмөнкү эрежелерди жадыбалдай жаттап алышы керек. Насыянын максаттуу багытын аныктап, насыя алуу зарылчылыгына жана кредиттик келишимге ылайык аны өз учурунда төлөө мүмкүнчүлүктөрүнө баа берүүсү керек. Сунушталып жаткан насыянын, анын ичинде насыя алуу жана анын ордун жабуу менен байланыштуу бардык төлөмдөр жөнүндө шарттар менен таанышып чыгуусу, насыянын пайыздык ченине көңүл буруусу зарыл. Жалпы эффективдүү пайыздык чен өлчөмүнө көңүл буруп, анда банктын пайдасына насыя алуу менен байланыштуу карызгердин төлөмдөрү эске алынышы керек. Насыянын абсолюттук маанидеги толук наркына көңүл буруу зарыл. Анда кредиттик келишим түзүү учурунда үчүнчү жактардын пайдасына төлөмдөрдү кошо алганда кардардын чыгашалары эске алынат. Муну менен катар келишимдин тартиптери менен таанышуу үчүн 2 же 3 күн мөөнөткө келишим долбоорун алып кетип, башка жактан тиешелүү адистерден кеңеш алып, келишимдин талаптарын аткарууга мүмкүнчүлүгү бар экендигине толук көзү жеткенде гана кол коюуга белсенсе болот. Убакыт өткөндөн кийин кандайдыр бир шарттарга байланыштуу кредиттик келишимдин шарттарын өзгөртүүгө дагы толук укугу бар. Клиент ошол жүйөлүү себептерди тастыктаган документтерди чогултуп, банкка кат жүзүндө арыз берип, анан ошол шарттардын, насыяны төлөөнүн шарттарын өзгөртсө болот. Мисалы үчүн мөөнөтүн узартса болот, же пайыздык чендин өлчөмүн кайра карап чыкса болот, айып туумдарды кечүү жагында караса болот. Ошондой шарттарды өзгөртсө болот. Кредиттик келишимдин негизинде кандай гана операция жүргүзүлбөсүн, сөзсүз түрдө кардар тиешелүү тастыктоочу документтерин талап кылуусу зарыл. Алар дүмүрчөк, кассалык чек жана башка ушул сыяктуу фискалдык документтер. Алар кийинки кезде отчеттор так чыгышы үчүн өтө зарыл болот. Бул квитанциялар ошол кардардын баягы кат жүзүндөгү далилдери, документтери болуп эсептелет. Ошол насыя боюнча анан кандайдыр бир жагдайлар жаралып калса, ошол төлөнгөн квитанциялардын негизинде клиент ар кайсы учурда ошону өзүн далилдеп бере алат. Канча төлөм банкка төлөп бергендигин, суммасы боюнча, кайсы убакта төлөп бергендиги боюнча бул өзүн баягы кардардын өзүнүн укуктарын коргоо үчүн дагы керек болот десек жаңылышпайбыз. Мындан тышкары сиздин укуктарыңыз бузулган учурда аны коргоо мыйзам боюнча каралгандыгын эсиңизге алыңыз. Биздин укуктук актыларда ошо кредиттик келишим боюнча анан кардарлардын укуктарын коргоо боюнча ошо минималдуу талаптар биздин укуктук актыларда жазылган. Улуттук банк тарабынан маал-маалы менен инспекциялоо жүргүзүлүп турат ошо банктарда жана башка микрофинансылык уюмдарда. Бүгүнкү биз көрсөтүп жана айтып берген кеңештерди эске алуу менен аракет кылсаңыз, сизде насыя алууда дагы, төлөөдө дагы эч кандай көйгөйлөр жаралбайт. Ушун менен программабыз соңуна жетти. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.